Аты жөнүңүз жаңы жетекчи келдиңиз, э? Да, саламатсызбы? Атым Сайра Изакова, юстиция Сайра. министринин орун басары. Ага, Сайра. Сайрайым. Ошондо бул өзгөрүүлөр эмне максат менен кирип атат? Эң негизги максаты бул сездерди түзүү жана түзгөндө тез жана оңой жол берүү. Буга чейинки учурларда андай ситуация болгон жок беле? Андай кырдаал шарт түзүлгөн эмес беле? Же парламенттен өткөндө силерге өкмөт үчүн кыйынчылык болуп калат атабы? Же инвесторлорго биз тоскоолдук кылып атабызбы? Жок, мыйзам кабыл алуу процесси министрлер кабинетинин токтомдорун кабыл алууга караганда көбүрөөк убакытты талап кылат. ССК очередтеп инвесторлор келип күтүп аткан маалды биз иштеп жаткандай айтып атасыздар да, жетишпей жаткансыпчы. Андай деле анчалык деле көп инвесторлор жок да азыр. Анан эмнеге мындай өзгөрүүлөрдү алып келе атасыздар, мен түшүнгөн жокмун да. Парламент менен талкуулап, парламенттин көзөмөлдүк функциясы бар да. Кээ бир учурларда мүмкүн биз парламентте көп акыркы бир нече жылда көп өкмөттүн иш чараларына каршы болсок, кийин убакыт өткөндөн кийин парламенттики туура болуп чыкты да, депутаттарды өзгөчө бул комитеттин депутаттары. Айтылып жаткандай эми жаман көрүнүп, туура эмес айтылды деп ызы чуу талаш болуп аттык. Бирок кийин баары бир ошол депутаттар айткан, эл өкүлдөрү айткан ситуацияга кайра эле кырдаалга, ошол кырдаалга келип туруп калганбыз. Ошондуктан мен ойлоп атам, силер жаңылышкан жоксуздарбы? Урматтуу Эльвира Бул мыйзамды Жакалбековна, иштеп чыккан сизсизби? ооба, бул мыйзам долбоорду юстиция министрлиги президенттин жарлыгынын алкагында иштелип чыккан, дебюрократизациянын алкагында. Жогорку кеңеш эркин экономикалык зоналар боюнча жалпы мамлекеттик саясатты аныктай берет. Анткени бардык негизги багыттар мыйзамда камтылган. Биз ошо мыйзам долбоору менен министрлер кабинетинин ыйгарым укуктарына ошо түзүү жана чек араларды аныктоо функцияларды закрепить хотим. Вы хотите облегчить жизнь инвестору? А вот вопрос отчетности как? Все-таки парламента контрольные функции есть. Мы должны смотреть, как это у вас там происходит. И понимаете, очень много меняется руководителей, много миллиардных проектов приходит. Элес уканс качевниктер боюнча миллиардтап комитетте ызы чогулуп беребиз деп жартакчы каражатын бөлгөндөн кийин да ызы чогулдук. Бирок деген аягында депутаттар туура эле айтылып калды да. Ошон үчүн как вот законодатель меня удивляет. Зачем вы хотите без нас обойтись? Почему? Да, уруксат болсо расмий тилде жооп берем. Политика, основная политика и посылы, связанные со свободными экономическими зонами, они остаются за парламентом, потому что есть закон, где есть основные направления деятельности, как они работают. Мы вот в рамках дебюрократизации, чтобы более оперативно и мобильно решать какие-то вопросы, только просим закрепить за Кабмином полномочия создания и определения границ. Такая практика, она как бы во всех странах СНГ, эти полномочия осуществляются со стороны Кабмина. Вся остальная политика, то есть налоговый режим, какие типы бывают СЭЗов, все это в законе будет также осуществляться. Мы только в целях вот повышения оперативности и мобильности просим это полномочия за Кабмином. Стараем, завтра не произойдет так, что внезапно какой-то СЭС вообще закроется или уменьшится. Не будет таких вещей происходить, да? Территория. Это все будет делаться постановлением Кабинета министров. Нет. Мы когда создавали 30 лет назад, был СЭС эмнеге түзүлгөн, да? Ошол өзгөчө шарт түзүп беребиз, ал жерден чыгарылган өндүрүлгөн продукция деген Бишкекке кирбейт, Кыргызстанга кирбейт, сыртка чыгат деп мындай жакшы инициативалар менен киргизгенбиз да. Анан бүгүн эгер сиз өзүңүздүн өкмөттүн көзөмөлүнө алсаңыздар, эртең ошол СЭСтердин чек аралары жылып кетпейби? Аны биз парламент билбей калып, же мүмкүн кээ бир ситуациялар өзгөрүп кетсе, бул жөнүндө бизде маалымат болбой калса, анда биз эми көзөмөлдүк функция жөнүндө сөз кылып атабыз да. Бизден качкан жоксуңарбы? Нет, такие постановления не будут общественное обсуждение проходить, будут публиковаться, это все будет в открытом доступе. А СЭСтин ичинде деген? Коркпоңуз, бардык контрольный функциясы эч ким ала албайт. Аны өзүңүз жакшы билесиз.
президенттин ыйгармыгы, өкмөттүн кабинеттин ыйгармыгы. Ишил СССРдин территориясы кемибейт. Ошо границасыны бизге кичине белгилеп атабыз, баз ыкчам иш болуп атат, көрүп атасыздар, биздин экономика кантип өнүгүп атат, ага да салымыңыздар чоң. Отчетту, налоговый ставкаларды, ичиндеги режимдердин баардыгы 100% калып атат сиздерге. Анда сиз менен Алмаз Абылжанович, сиз менен анда ачык айтайынчы. Эртең ошол Бишкек ССнин ордуна тиги чуркап барып гик дагы үйлөр салып албайсыңарбы? Жок, мындай граница боюнча бизге берсеңиздер, биз сиздерге баардык отчеттун дагы ошол жерде эмне үчүн болуп аткандыгын баардык ыйгармыктын негизинде сиздерге отчетту беребиз. Ал сиздер эч качан мындай ССтин жерлери кемибейт, кемибейт, может кошулат, там өзгөрөт ичиндегилерчи. Ага, все, эми түшүндүм. Все, Сайрайым, макул эме концепциясын колдойбуз. Бирок деген мен жанакы берген суроолорду бир тактап туруп, мүмкүн экинчи окууга чейин мага бир келип кетесизби? Түшүндүрөм. Рахмат.